Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошо бүгүнкү жаныңызда жүргөн кошуматчыларга бир сөзүм бар. Токтоткула. Кошуматчы болуп жүрүп туруп канча президенти болсо аңга түрттүңөр, ошон үчүн бир эле кыска сураныч токтоткула. Бүгүн сөзүнө эметип алып туруп. Убагында Бердо Зулушев генеральный прокурор турат, ошого мен сурандым элем. Ушу Садыр Жапаровду 25 март 17 жылы ушу материалдар токуп туруп 10 жылга камаган следователь, прокурор, соттор эмне үчүн жоопко келтирген жок десе, мага генеральный прокурор айтты, Садыр Жапаров заявление жазган жок дейт. По факту прокуратура өзүмө жасайт эле, жасаган жок, ошон үчүн сураныч. Садыр Жапаров, ошол акыйкатты сизге, балдарыңызга, үй бүлөңүзгө эметкенде, акыйкатты мен суранамын, ордуна келтиргиле. Ошол прокурор, ошол сот, ошол эме токуган эмелердин бардыгын жоопко келтире. Ошентсе, бүгүнкү болбогон жерде камалып жаткандардын бардыгы эртең эле чыгып келет. Андай прокурор, андай соттор, ошолорду соттобойбуз дегенге келет. Колдоп бергилечи. Кана экинчи суроо. Ширшов келгенде айткан, ага тозуп алып башынан салап туруп, эми иште жасай бер, Максимдин 200 миллион долларын алып келип берем деди эле. Ошол келдиби? Келсе кайсы счетко түштү? Кимдин счетуна түштү? Ошого да бир суроо бергилечи. Кечиресиз, даярдансын Сыргаков Жолдошбек, Бишкек. Экинчи, еще дагы бир вопрос. Берде отурат азыр министр Ширшовдун кадры бардыгы келди бүгүн. Ошо Ширшовдун кадрынын ичинде Талай Ибраев деген борогон. Ошол бүгүнкү 10 жылдан баштап туруп бүгүнкү чейин 6 уголовный иш ачылган. Ал кандай жабылдыбы, эмне болду, мен билбейм. Эмне үчүн 6 уголовный иш ачылган кишини бүгүн министр болуп коюп атасың суроо. Эми эң кыйын суроо. Эң кыйын, мен аны ушу силер алдыңарга чыгып айткандан дагы тартынам, бирок айтыш керек болуп атат. Эмне үчүн бул айтылыш керек болуп атат? Диндин апалары тирүү. Жаштардыга кайрыламын. Диндин апалары болсо, кечээнкү жогорку кеңеште айтылган сөздү энеңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Ал ошондо ошол айтып аткан киши президент Садыр Жапаровду көзүнө илбей туруп, ошонун көзүнчө айтып ийди. Алды айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна, ошол элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып ийди. Ошон үчүн ошого дагы Рахмат. 3 мүнөт боюнча алган чечимди аткаралы туугандар. Мен алыскы Чаткал районуна караштуу Чирикса айыл өкмөтүнөн келдим. Биздин район аябай мындай проблемалуу районда. Өзүңүздөр билесиздер, өлкө башчы да барып көргөн, жеринен билет да. Аябай шарты катал, негизинен алтын кен тармагында аябай алдыга кетип калганбыз. Ошондуктан кен боюнча аябай чоң проблемаларыбыз бар да. Биринчиден, Чаткалдын тешилбеген жери калбады да, бүгүнкү күндөчү 100дөн ашуун лицензия сатылып кеткен. Ошо лицензияларды биз сизден суранабыз, Садыр Нуркожоевич, ошону кайтарып алууга. Анан экинчиден, ошол фирмалар бүгүнкү күндө налогун гана төлөшөт, эч кандай мамлекетке үлүш төлөшпөйт. Буну эмне кылабыз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен өзүм кичинекейимен баштап ушу жүрөгүм өкүгөн маселе бар да, ушул. Азыркы учурда Чаткал экологиялык катастрофага учурап калды ужечи. Казылбаган жерибиз калбады, суубуз булганып атат. Эл чыгып тополоң кылайын десе, барып сотрудниктер басып коет. Не кылабыз? Бюджетти көтөрөбүз дейбиз, бирок бюджетти көтөрө турган нерселерди кылбайбыз да. Мисалы, Вертекс болуп, чаарат, чоң чаарат, кичи чаараттар бар, бирок мамлекетке эч кандай салык төлөшпөйт. Не кылабыз ушу маселени?
бюджетти көтөрө турган нерселерди кылбай атабыз. Анан экинчи маселе, мисалы мен жашаган жерде Терек Сай, Кызыл Токойлор бүт лицензионный площадка берилип кеткен. Менин огородум мен жашаган жер уже берилип кеткен, Садыр Нуркожоевич. Не кылабыз бул маселени? Мен жашаган, туулуп өскөн, киндик каным табылган жер берилип кеткен. Мен аягында жооп берем бул маселе боюнча. Анан экинчи маселе, чаткал тоолуу, аябай кышы татаал болгондуктан бизде элдин саны аябай аз бүгүнкү күндөчү. Анан жогорку кеңешке биз проблемаларыбызды жөнөтөбүз, бирок эч жетпейт да. Ушул убакка чейин чаткал менен ала бука менен биригип биз жогорку кеңешке шайлайбыз, бирок ошол адам 2005-тен бери шайланат, бирок бир ушул чаткалдын маселесин көтөрүп койгон адам жок. Ал адамды биз 10 жылда бир жол көрөбүз, басып барбайт да. Не кылабыз бул маселени? Сизден суранабыз, ушул маселени жеринен чечип бериңиз, болбосо кетпейм. Рахмат, жакшы. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн жакшы күн болуп отурат. Президентибиз 10 жылдык саясатта деп жазган китебинин үзүндүсүн чекесин аткарып атабыз. Эми экинчи нерсени айтып коеюн. Биздин бул жерде отурган спикерге, Нурлан мырза, сиз жакшы билесиз. 2005 жылы эркин тоону жетектеп турганда курултай эсти менен чогуу ушул курултайдын бүгүнкү өтүп аткан могул 9 кишиден турган курултай өз ишин баштады дегенди экөөбүз жарыялаганбыз. Ошол убакта ушул иш аткарылбагандыктан 2 жолу ак үй өрттөлдү. Эми жакын арада бул мыйзамды кабыл алгыла. Өткөндө шылдыңдап атасыңар биздин юристтер сунуштап барсачы. Аныңарды токтоткула мен сизден суранам. Биздин эртең Кыргыздын келечеги керек. Бул биринчи сунушум, тез арада кабыл алыш керек. Урматтуу депутаттар, сиздерге да айтып коеюн. Биздин 63 депутат, анан кийин сот органдары, урматтуу президент, азыркы күндө чубук менен айдап алдыңар. Сот органдарындагы. Эмнеге дегенде, мыйзам такыр тетир жолго кетип баратат. Мен экинчи маселеге кайрылайын. Эми биздин азыркы күндө эменин өтүгүн илип кой деп Шералынын төрүн айтты эле. Ошол эмеңизди унутуп койдуңуз. Сиз ушул убакта чыгарган азыр түрмөдө жаткан жанагы активисттердин көбү, сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап чыркырап сизди чыгарткан. Азыркы күндө мыйзамды сыйлабай камап койдуңар. О жерде күлүп отурат. Сиздин о жердеги жан жокөрлөрүңөр. Бул жан жокөрлөрүңөр 3 президентти азыр каяка жибергенди өзүңүз билесиз. Ушо жарга такады азырчы булар сизди. Мен сизден сурап кетем мен. Жакын арада о жаңырдын алдында ошолор ден соолугун алдырып атат. Түрмөдөн чыгарыңыз үй камагына. Бул жакшы жолго алып барбайт. Анан о жерде кой деген адамдарга айтып коеюн. Ушул кой, бул бийлик сону иштеп атат деп мактап ушул силер алып бардыңар. Ушул жанагы сиздин даканса деп коебу, кошоматчылар деп коебу. Мына бу жердеги таза келген элдин үнүңүз ошолордун кой деген кошоматчыларды унутпай. Микрофон элдин үнүн жеткизсин деп бүгүн ушул жерде отурабыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары. Ушул бүгүн ошо элдин суранышын айтып атам. Барганда айтып койчу. Рахмат, жыйынтыктар. Ушундай күн болуп атат депчи. Анан бул жерде биздин оюмдун бартан бөлүп салды да. Бул биздин азыркы кустурабыз деген, биздин азыркы кетип бараткан жол, биздин жанагы коррупционерлер 10 миллион доллар жесе, ошонун 5 миллион долларын берип коюп туруп, анан калганы менен жыргап жашай берет экен. Экинчиси биздин уурулар 10 жыл курдайт экен, 5-өнү берет экен, 5 менен жүрө берет экен. Кийинки биздин муундарыбыз ушул тарбияга өтүп калды, ушу уурдап эле жашай берсек болот экен деп.
Муну мыйзам менен жашайлы, урматтуу президент. Бул жакшы жол алып барбайт. Азыр биздин жаштарыбыз ошого тарбияланып атат. Рахмат укканыңарга. Дагы көп нерсе уроо чыгарган бияка берем.